салтын, улут наркын таанытып, руханий мурастарыбызды даңазылап, коомдун аркыл темаларын камтып, таанып билүү, агартуучулук багытындагы ар түркүн берүүлөр менен калк кызматында. Маданият каналы, улуттук төл маданиятты, эзелтен калган кол өнөрчүлүктү, тарых санжырабызды, элдик ооз-эки чыгармалар менен дүйнөлүк классикага чейинки бардык баалуулуктарды чагылдырып турат. Ала Тоо 24 каналы, коомдун күрөө тамырын кармап, күндүн окуяларын талдап, 24 саат бою ыкчам маалымат менен камсыздайт. Спорт каналы. Жарандарды ар тараптан шыктандырып, спорт оюндарын жайылтып, улут сыймыктарын таанытып, элди дени сак, сергек жашоого чакырат. Музыка каналы. Көңүлгө дем, жүрөккө эм берип, күнүңүздү музыка менен коштоп, жашооңузду шаң менен кооздойт. Баластан каналы. Балдардын аруу дүйнөсүн таалим-тарбияга сугарып, таанып билүү багытындагы кызыктуу берүүлөр менен бөбөктөргө жомок дүйнө тартуулайт. Кыргыз радиосу. Рух дүйнөгө азык берип, алтын казнада катылган баасы чексиз мурастарды элге жеткирип, угарманга улут наркын даңазалайт. Биринчи маалымат радиосу. Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү маалыматтарды биринчилерден болуп жеткирип, калкты маалымат менен камсыздайт. Миң кыял радиосу. Кызыктуу уктурлар менен миң түркүн кыялдарга жетелеп, жагымдуу ырлар аркылуу маанайга майрам тартуулайт. Жаңы медиа жана СМН багыты. Заман талабына шай социалдык тармактын бардык платформасын өзүнө камтыйт. Котормо студиясы. Башка тилдеги баалуу тасмаларды, даректүү фильмдерди, түрдүү сериалдар, мультфильмдерди кыргызча сүйлөтүп, көрүүчүлөрдү көркөм дүйнөгө чакырат. Жаңылануу жолундагы улуттук канал. Ар дайым биринчи. Мамлекеттик салык кызматы салык жол жоболорун санариптештирүү компоненттерин жигердүү ишке ашырууда. Мындай кадам оң натыйжасын берди. Акыркы 2 жылдагы салык жыйымдарынын динамикасын талдап көрөлү. 2021 жылдын октябрь айында мамлекеттик бюджетке салыктык түшүүлөрдүн көлөмү 9,9 миллиард сомду түздү. Төлөмдөрдүн кескин өсүшү контролдук кассалык аппараттарды ишке киргизүүнүн натыйжасында ишке ашты. Май айында бул көрсөткүч кассалык аппараттарды колдонуунун эсебинен дээрлик 3 миллиард сомго өсүп, 12,8 миллиард сомду түзгөн. Электрондук эсеп фактура системасы да өз жемишин берүүдө. 2022 жылдын жаз айларында салык кызматы электрондук эсеп фактураларды активдүү киргизип, ошол эле жылы күзгө чейин 13,5 миллиард сом чогулткан. 2022 жылдын октябрынан тарта мамлекеттик салык кызматы электрондук товардык транспорттук кошмо кагаз боюнча иш алып барууда. Анын натыйжасында 2023 жылдын май айында салык чогултуунун көлөмү 16 миллиард сомду түздү. Авирсиз ишкерлер контролдук кассалык аппараттарды электрондук эсеп фактура жана товардык транспорттук коштомо кагазды киргизүүгө каршы болуп, тоскоолдук жаратканына карабастан, салык кызматы бардык процедураларды санариптештирүү боюнча пландарды ишке ашырууга жетишти. Контролдук кассалык аппарат электрондук эсеп фактура жана товардык транспорттук коштомо кагазды ийгиликтүү ишке ашыруунун аркасында ушул жылдын октябрь айына карата 18 миллиард сом салык чогултуу пландалууда. Ал эми 2024 жылдын жазында салык кызматы 20 миллиард сом чогултууну пландоодо. Последствия наводнения в селе Барабаш Приморского края. На кадрах можно видеть разрушительные